Салам достор, мен бүгүн билесизби KG'ге келген көп суроолордун арасынан бирөөсүн тандап, адистен кыска жана нуска жооп берүүгө аракет кылам. Бүгүн болсо адамдагы көрө албастык, ичкүйдүүлүк эмне себептен пайда болот жана андан кантип арылса болот деген суроого психолог Нуриза Батырбековадан жооп берем. Саламатсызбы Нуриза? Көп эле адамда болсо керек, мисалы үчүн ичкүйдүүлүк, көрө албастык, мүмкүн кээ бирөө деген ошондой болуп атканды эле билбей калышы мүмкүн да. Мындай сезимдер кайсыл учурда пайда болот жана андан кантип арылса болот? Андай сезимдер, негизинде бизде сезимдер көп болот. Эмоциялар деген аябай көп. Анан оңой эмоция, анан татаал эмоция деген бар да. Оңой эмоция бул бир эле эмоциядан турган эмоциялар, анан татаал деген бул жана 2-3 эмоция аралашып кетет да. Анан көрө албастык, жанагындай ичибиз күйгөн бул ошол татаал эмоцияларга кирет. Эмне дегенде, анткени ал жакта биз бирөөгө ачуу сезимдер, ачуунун эмоциясы, анан кийин андай өзүбүзгө ишенбегенде капа болобуз го, ошо капалык да бар да. Капалык анан кийин ачуу сезим аралашкан, смесь деп койсок болот да. Анан ошо экөө аралашканда жанагындай көрө албастык болот. Бул эмне деген? Менде жок нерсе. Менде жок болгон үчүн мен өзүмө жиним келет же капаланам. Анан кээинки учурда болот, менде деле бар ал нерсе, бирок мен ага ишенбейм. Анан башка адамда көргөндө минтип алыптыр деп айтабыз да, проекция деп коебуз да. Ошонун баардыгы мындай бул нерсе бизди мындай өзүбүздөн өзүбүзгө алыс кылат да. Эмне дегенде биздин ошол кезде өздүк баасы төмөн адамдар көбүнчө ошондой болот. Менде андай болбойт эч качан же мен ага ал нерсеге эч качан уруксат бере албайм өзүмө дегенде ошондой көрө албастык болуп калат экен же ичибиз тарып кетет экен же күйүп кетет экен. Анан мындай башка адамдардын жаман жактарын да көп көрүп баштайт экенбиз да. Мисалы үчүн мүмкүн ал нерсе бизге жагат. Жанагындай сонун кийинип алган кыздарды же кандайдыр бир буттары узун кыздар бирин жаман көрүп баштайт да. Мени минтип алыптыр, анан ал мондай кыз точно депчи. Мүмкүн ал өзүнүн ички дүйнөсүндө ошондой болгусу келет. Анан андай боло албагандыктан анан өзүн ачууланат же жашоого ачууланат, анан капаланат, ошол сезимдер аралашканда жана көрө албастык болуп чыгат экен да. Ал нерсе мындай көбөйө берет да, биз эмнени кандай сезимдерибизге тамак берсек деп баксак, ошол нерсе көбөйө берет экен да. Анан ал адат болуп калат экен да. Бирөөнүн жаман жагын көргөн эле, анан кийин жанагынтип же бизде өзүбүздө жок нерсени көргөн сайын эле эмнеге менде жок деп өзүбүзгө суроо келет да. Анан кийин ал жаман эле деп жанагындай терс жактарын көрүп баштайт экенбиз дагы. Мындай сезимден кантип арылса болот? Албетте психологияда жанагындай бир түшүнүк бар. Я окей, ты окей деген. Мен окей, сен окей дегендей. Ар бир адам уникалдуу да. Анан ар бир адамдын кандайдыр бир сонун сапаттары бар, өзүнүн кандайдыр бир таланттары бар. Ошолорду таап чыксак болот. Анан баардык нерсени эле жаман жагын көрө бербей эле жакшы жактарын да көрсөк болот да. Анан кийин ичибиз күйүп атканда өзүбүздөн сурасак болот. Эмне үчүн ичим күйүп атат? Мага эмнеси жакпай атат же мен кандай болгум келет деп сураганда өзүбүзгө кандайдыр бир ойлор келет экен да. Мен да ошондой болгум келет дегенде анан кандайдыр бир кадамдарды кылып көрсөк болот экен. Же ошол эле кезде өздүк бааны көтөрүш үчүн мен эмне кыла алам деп жанагындай техникаларды колдонгондо бир аз көтөрүлөт экен да. Анан кийин көрө албастык деген дагы бир аз болуп калат экен. Анткени биз кыймылдап өзүбүздү өстүрүп баштаганда жанагындай инсандык өсүү деп коет эмеспи, личностный рост. Ошол нерсеге өзүбүздү көтөргөн сайын көбүрөөк болот экен да. Анан кээде болот биз көптөгөн маалыматтарды билебиз, көп окуйбуз, анын баардыгын аябай мыктыбыз да. Анан кийин ал нерсени бирөө менен бөлүшпөй калганда дагы биз өзүбүз мындай кыйынсынып келет экенбиз да. Анан адамдарга мындай алыстан карап же мындай ачуу сезимдерибиз болуп, анан бирөө бирдеме айтса анан мындай обесценивать этип коет экенбиз да. Бул эмнеден болот? Биз бирөө менен бөлүшпөгөндүктөн болот экен да. Эгер биз маалыматты алганда ошол нерсе менен бөлүшсөк башка адамдар менен, биз андан дагы көп мындай өнүгөт экенбиз да. Анан баардык нерсени эле байкасак деле унчукпай коебуз. Айселдин цепочкасы жакшы экен. Каяктан алды болду экен деп мындай же бирөө берди болуш керек, өзү каяктан акча алмак эле деп жанагындай көрө албастык болот да. Менде дагы таракандар болот да. Ошол кезде дагы ачык эле сүйлөшсөк болот экен да. Ачык эле цепочкаң аябай жакшы экен, Айселе, сага сонун жарашат экен деп койгондо эле жанагы көрө албастык сезимибиз жана ачуу сезимдер сразу мындай төмөндөп калат экен. Бул эмне деген сезимдерди сыртка чыгаруу зарылдык экен да. Анан кийин өзүбүзгө өзүбүз мындай изилдесек болот. Эмне үчүн менде ушундай сезимдер көп? Мага эмне жетишпейт? Мага менин эмнем өзүмө жакпайт деп. Анан ошол точкаларды тапкандан кийин ошолор менен иштегенде дагы бул бир аз өзүбүзгө жардам берет экенбиз. Анан албетте бул инсандык өсүү.
өзүнө өзү изденген, мага эмне жагат, мен эмне үчүн жаралдым эле, мага мен адамдарга кандай жакшылык алып келе алам же мен өзүмө өзүм кантип жардам бере алам деп дагы эмнени үйрөнө алам, дагы кайсыл жактан өзүмө сонун бирдемелерди ача алам дегенде дагы мындай башка адамдар менен көп алек болбой калат экенбиз да. Анан башка адамдардын жакшы жактарын да көргөнгө аракетибизди кылышыбыз керек экен. Мисал үчүн деген менде жок нерсени башкадан көргөндө мен ичим күйөт, көрө албайм, ызаланам да. Анан мен өзүмдү өстүрүп, аракет кылып окуй баштаганда ал нерселердин баары менде пайда болот. Анан менде ал сезимдер жоголот. Ошондо мен ошол ичкүйдүүлүктү жеңишим мүмкүн да. Албетте. Эмне дегенде анткени биз көптөгөн нерсеге мындай муктажбыз да. Маалыматка да муктажбыз. Анан акыркы учурларда биз жанагындай терс нерселерди алганга көнүп калганбыз да. Антип эле жашасак болот, бирок биздин жашообуздун сапаты андай өзгөрүп кетет экен да. Баардык жактын, баардык нерсенин оң анан терс жагы бар. Ошонун оң жагын көргөнгө көбүрөөк аракет кылсак, ошондой оң нерселерди көбүрөөк кылганда биз мындай жан дүйнөбүз толук болот экен да. Мен жакшы нерсе кылдым, мен бир нерсени үйрөндүм, мага бул нерсе кызыктуу деп мындай жашообуз кызыктуу мындай ар түстүү болуп баштайт экен. Анан башка адамдын кемчиликтери болотпу же жанагындай сонун жерлери болотпу, ал нерсе да бизге да сонун болуп көрүнүп, анан мындай бизге көптөгөн түрткү берет экен да. Анан кээде болот биздин жанагындай өздүк баабыз төмөн болгондо дагы ошондой адамдарды көргөнгө бул бизге мотивация катары алсак болот экен да. Мен да ушундай болгум келет. Анан эмне кылды болду экен деп эле мындай ошол нерсеге жеткенге бул мындай ичкүйдүклүк эмес, андай мага мотивация берет экен да, дем берет экен. Мен да ошондой кыйын адам болгум келет. Ал ошентип басат. Аны туураганда дагы мындай жанагындай ичкүйдүүлүк дагы аз болуп калат экен. Анан ошол деңгээлге жеткенде мындай жашообуз башкача болуп калат экен да. Достор, мен бүгүн адамдагы ичкүйдүүлүктү, көрө албастыкты кантип жоготсо болот деген суроого жооп алдым. Сиздерде кандайдыр бир суроолор пайда болсо, комментарийге жазсаңыздар, мен албетте бирөөсүн тандап жооп берүүгө аракет кылам.